Четтен автоунаа ташыгандар карапайым элди нааразы кылбаш керекпи? Автоунаа ташыган трал өрттөнүп, унааларга дагы зыяны тийген. Урматтуу кыргыз элим жаш наристелериңиздерге сак болуңуздар. Токмокто жаш өспүрүмдү уурдаган ууру кармалды. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы өйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Неге фотолорду киргизип атасыз? Кайсы фотоңду окуй? Жок, сага сүйлөгөн жокмун мен. Кыздардын сүрөтүн жасап, TikTok'ко чыгарып, кайра акчага өчүргөн Адилет дегенге акыркы күннөрү TikTok социалдык тармагында Азаттык аттуу аккаунт ачылып, жаш улан кыздардын сүрөттөрүн ар кандай темада чыгарып шантаж жасап келет. Көпчүлүк учурда уят сөздөрдү колдонуп, кайсыл бир максатты көздөгөнү көрүнүп турат. Мына ошол TikTok аккаунттун артында турган Адилет аттуу жигит чыгарган сүрөттөгү жарандардан ар кандай суммадагы акча каражаттарын өчүрүп коюусу үчүн талап кылып, байма-бай сүрөттөрдү жайгаштырып турат. Аталган аккаунттун артында ким турары аныкталса дагы Ленин 1-райондук милициясына жазылган арыздар каралбай турат. Демейде фейк аккаунттун артында турган адамды тапкан милиция бул маселеге келгенде алсызбы же Адилеттин артында турган бирөө барбы? Эркиндикте жүргөн кылмышкер өзүнүн алдында топ түзүп, үй бүлөлөрдү ажыраштырып, жаш кыздарды өлүмгө түртүп жатат. Менин милиция мени коргойбу? Булак Назар News KG. Бүт эмгиден нахуй, эсабына, кекем бүт карап отурат экен. Пропа дей нахуй. Жагай барпайм досум уже, бля, боло туруш. На колени только перед Богом. Неге фотолорду киргизип атасыз? Кайсы фотоңду окуй? Жок, сага сүйлөгөн жокмун мен. Ошо, главное, ошо бала жооп берет деп якамда. Күчтүү бала ошо экен. Мен общение кылсам? Жок, мен фото неге киргиздиңиз деп атам мен. Не максатта киргиздиңиз? Ой, кайсы фото чоңгус кайсы? Сага сүйлөгөн жокмун мен. Алдың эле кирген экен. Фотосун берчи. Ошо билбей атам ким экенин. Биле албайм да, тактабайсыңбы? Биле алам. До конца сабай. Баба, меркечер айтам. Канчалаган кыздар козголдот, канчалаган TikTokто канчалаган кыздар отурат, сөгүнүп, сагынып. Анан ошолордун жүзүн ачып мен чыгарсам деп, эмне үчүн мени чыгарып атасың? Я не знаю, мен булардын артынан деле коркпойм, мен чыгарганыңардан делечи. Мага деме элди жолу чыгарып койчу, повторно. Просто удали по-хорошему, я сени прошу, да, лично. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Өлкөдө коомдук транспортторго рейд жүргүзүлүп, 2 күндө 4 миллион сом айып салынды. Бул туурасында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалымдалгандай, кайгылуу кызматкерлери тарабынан жүргүнчүлөрдү ташыган автобустарга жана маршруттук унааларга карата коомдук транспорт аталышында рейдтик иш-чара өттү. Анын алкагында ишиндеги жүргүнчүлөр менен катуу ылдамдыкта айдап, каршы тилгелерге чыгып, техникалык абалы оң абалда эмес туруп каттамга чыккан, тийиштүү лицензиялык талаптарга жооп берген, мыйзамсыз жабдууларды орноштурган, жүргүнчүлөрдү туура эмес жерлерден алган жана түшүргөн, аялдамалардан башка айдоочуларга тоскоолдуктарды жараткан жана башка одоно жол эрежелерин бузган 2 күн ичинде 2630 коомдук транспорттордун айдоочулары аныкталган. Жалпы 4 миллион 182 миң 500 сом айып пул салынды деп айтылат маалыматта. Токмокто кичинекей кызды уурдап кеткен жаран кармалды. Чүй облусунун Токмок шаарында кичинекей кызды уурдап кеткен жаран кармалды. Бул туурасында Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Маалымдалгандай, милицияга 2003-жылы туулган келин кайрылган, анда ал 2021-жылы туулган биринчи никесиндеги кызын чогуу жашаган жигити уурдап кеткендигин айткан. Ошондой эле ал тараптан коркутуулар болуп жаткандыгын кошумчалаган. Бул факт адам мурдоо менен кылмыш иши
козголгон. Анын натыйжасында мурда сот жообуна тартылган 1985-жылы туулган кичинекей кыз менен токмоктон четинен табылган. Тергөөнүн маалыматы боюнча аял менен эркек киши токмоктон Бишкекке бара жатып, кызганычтын айынан уруша кетишкен. Андан соң аялды жол ортосуна таштап, кызын алып кетип калган. Учурда шектүү кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкек-Алматы жолунда унаа ташып келе жаткан трал өрттөнүп кетти. Бүгүн 1-мартта Бишкек-Алматы жолунда унаа ташып келе жаткан трал өрттөнүп кетти. Окуя болжол менен күндүн 2-жарымында болгон. Күбөлөрдүн айтымында жүк ташуучу унаанын арткы бөлүгүнөн түтүн чыга баштаган, көп өтпөй өрт тутанган. Учурда тралдын үстүндө жүктөлгөн унаалардын абалы боюнча так маалымат жок. Кырсыктын келип чыгуу себептери азырынча аныктала элек. Жабыркагандар жана каза болгондор тууралуу маалымат да берилген жок. Булак Биякижев. Ebedi kalmaz sözleri.